хорошая. Сахар в крови сдавали, нет? Сдавали, да? Утром 8,2. Кан диабети уйку бездердин сезгенишинен пайда болот. Уйку без сезгенгенде бета клеткалар жабыркап шишейт. Бета клеткалар жок калганда инсулин иштелип чыкпай калып, кан диабети пайда болот. Кан диабетинин пайда болушу биринчиден тукум куучулук, стресс, адам көп кыжалат болуп көңүлү чөккөндө, арганда вирустук инфекция жана көп салмактуулукта кан диабетин алып келиши мүмкүн дейт адистер. На 70. 150, да? А не что? Кант диабети бул инфекциялык эмес ооруларга кирет. Канда канттын деңгээлинин өнөкөт жогорулашы кант диабети деп аталат. Кант диабетинин бир нече түрү бар, бирок эң кеңири кездешүүчү түрлөрү бул биринчи жана экинчи тип деп бөлүнөт. Кант диабетинин биринчи типинде бул жаш курагы 35 жашка чейинки жаш курактагы адамдар жабыркайт. Ал эми экинчи тип менен болсо андан жогорку курактагылар жабыркайт. Биринчи тип менен ооругандар бул учурда уйку без, бизде атайын ушундай органыбыз бар, уйку без деген, алар инсулин деген гормонду бөлүп чыгарат. Ошол гормону таптакыр бөлүнүп чыкпай калса, бета клеткалар талкаланып, ошондо бул кант диабетинин биринчи тиби деп аталат. Кант диабетинин алгачкы белгилерине суусу, бат-бат зара ушатуу, шалдыроо, тамакка табы ташылганы менен арыктоо мүнөздүү. Бул дартка чалдыккан адам суусайт, канчалык суу ичсе дагы суусуну камбайт. Кээде 5-10 литрге чейин ичет, оозу кургайт. Сууну көп ичкендиктен түнкүсүн ажатканага тынбай чуркайт. Ушул 3 белгини байкабай жүрө берсе, адамдагы кандын составындагы кант 20-25ке чыгып кетет дейт дарыгер. 2017 жылдын 1-январына карата болгон статистика боюнча Кыргызстанда катталгандардын саны 55 миңден ашык. Ал эми өзүндө кант диабети бар экенин билбей, же болбосо билсе дагы баягы дарыгердин көзөмөлүндө жүрбөгөн адамдардын саны 3-4 эсеге көп. Болжол менен 184 миңге жакын адам. Кыргызстанда статистика боюнча кант диабетине чалдыккандардын саны жылдан жылга көбөйүп бара жатканын айтышат. Айрым учурда бул дарт менен жабыркагандарын сезбей, ооруну күчөтүп алган учурлар да көп кездешет. Негизи эле кант диабетин кантип алдын алуу керек, дарыгер айтып берсин. Диабет менен ким ооруп калышы мүмкүн? Бул коркунуч факторлору жаш курагы 45 жаштан өткөн адамдар, же тукумунда кант диабети болсо, же болбосо ашыкча салмактуулук, же семиздик болсо, же болбосо дайыма артериалык кан басымы чоң жогору жүрсө гипертоническая болезнь деп коет, же болбосо аялдар үчүн 4 килограммдан ашык бала төрөгөн аялдар үчүн бул коркунуч фактор болот. Кийин кант диабети болуп калышы мүмкүн. Анан бул бала үчүн да, аял төрөгөн эне үчүн да коркунуч фактор. Тамактануунун эң негизгиси эле бул эмне? Бул эң ширин, тез сиңүүчү углеводдор деп коет. Ошолорду колдонбоо тамакка, анан маал менен аз өлчөмдө тамактануу. Жай сиңүүчү углеводдор гана колдонулат, тез сиңүүчүлөр колдонулбайт. Анан майлуу малдын майын дагы азайтыш керек, санын колдонбогонго аракет кылыш керек. Анан ак ундан жасалган нан, жанагындай кондитердик тамак аш азык заттарды колдонгонго болбойт. Албетте кумшекер, конфеттер, ошолорду жегенге болбойт. Ооруну дарылаганга караганда аны алдын алуу жеңил. Андыктан убактыңыз барында өзүңүзгө кам көрүп, эч качан оорубаңыз дейли. Айпира Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таңманай программасы.